Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар. Assalamu alaikum, урматтуу ГКН башчысы Камчыбек Кыдыршаевич. Мен Сарай эл өкмөтүнүн башчысы Тургунбаев Замирбек Жолболдуевич. Сизге кайрылуумдун себеби мен эмгек өргүгө чыгып, Кыргызстандагы врачтардын көрсөтмөсү менен чет мамлекетте Кыргызстандан сырткары бизде аппарат жок экен, ошол жерге барып дарылан деген көрсөтмөсү менен дарыланганы бул жака келгенмин. Мен кеткенден кийин Кыргызстандан сиздин альфа кызматкерлери менин башкарган айыл өкмөттүн кеңсесине менин кабинетиме барып тинтүү жүргүзүшүптүр. Андан кийин мен энемдин үйүнө кирип тинтүү жүргүзүшүптүр. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизди Кыргыздын мыкты уулу деп билет элем. Себеби сиз энеңизди оозуңуздан түшүрбөй, энеңиз менен мактанып, энеңиздин ар бир сөзүн сүйлөп, Текебаев сенен кыйын деп айткан энем деген сөздөрүңүздү билемин. Ушундай энесин сыйлаган мырза катары өтө катуу сүйлөп элем. Сиз 8 мартта баатыр элдерди топтоп көп жылдан бери көңүлүн алып жүрөсүз. Мен 5 жылдан бери сизден үлгү алып, ушуну жакшы көрүп, 5 жылдан бери ушул энелерди өзүм каражатыман, өзүм чөнтөгүмөн сиздей болуп чай берип, көңүлүн алып жүрөм. Бирок кечеги күнү сиз башкарган ГКНБ альфа кызматкерлери 68ге чыккан мен энемди алсыз, кеше жакындан небересин жоготкон энемди маскачан кирип, автоматтары менен кирип, үрөйүн учуруп, коркутуп, үйдү тинтүүгө алышыптыр. 2 класстагы оккан баламды коркутушуптур. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизден күмөн санап калдым. Себеби энени сыйлаган адам мындай энеге мамиле кылбайт болчу. Биздин альфа кызматкерлеримне, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, кечеги 4-октябрдагы 5-октябрдагы топтогонда кайда жүрүштү? Баткенде, Чырчыгуда, ал жерде кайда жүрүштү? Террористтер жок, арды кармаганда кайда жүрүшүн? Сиз башкарган ГКНБ бүгүнкү күнү 68ге чыккан алсыз эне менен 2 класс окуган балдары гана күчү жетип калганбы? Эгер мен кылмышкер болгон болсом, ал энемде эч кандай күнөө жок. Энем мени төрөп, багып чоңойткон. Эми өзүңүздүн энеңизди, тагыраак айтканда, раматылык болуп кеткен энебизди жайы жанаттан болсун. Аллах Таала өз рахматын алган болсун. Ошол энебиздин тирик маалындагы өзүңүз барып эркелеп, сырдашып турган маалыңызды эстеңиз дагы 68ге кирген менин алсыз энеме автоматта кап коркутуп аткан сиздин балдарыңызды эстеп туруп, бир өзүңүз чечим чыгарыңыз. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен айыл өкмөт болуп иштеп, бюджетке сырт кетип аткан 32 миллион сом, тагыраак айтканда 78 миллион менен бюджетти алып, 110 миллион сомго көтөргөн жигитмин. Эгер мен айыл өкмөттө иштеп аткан маалда менин туугандарым, бир туугандарым же мен бир кыймылсыздыкка ээ боло турган болсо, мен бардыгын тапсаңыз мамлекетке өткүзүп алыңыз. Мен ыраазымын. Мен ошол атамдан калган эски үйдө жашап жүрөмүн. Ал жерде иним келинчеги жалгыз төрөгөн, аны да коркутушуптур. Эч нерсе табышпай, кетишип, бүгүнкү күнү мен ОПГ деп аяктагы бир курал жарактарды салып коюшуптур. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, 2010-жылы сиз Садар Нуркожоевич, Талант Мамутов куугунтуп калганда, мен да куугунтуп калганмын. Ошол малда мага пистолет салып, мени камашкан. Мен бирок сотто өз актыгымы далилдеп, пистолет меники эмес экенин далилдеп, жогорку соттун актанып келген баламын. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизден бир гана нерсени суранам. Энелерге тийбеңиз. Алсыз энелерге, жаш балдарга тийбеңиз. Балдарыңызды тыйып коюңуз. Биз кайсы мамлекетте жашап атабыз? Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, дагы бир жолу суранам. Энелерге тийбеңиз. Өзүңүз энеңизди коюп көрүңүз ошол жерге. Мен дарыланганы гана келгенмин. Мага повестка берсе деле бармакмын. Кече Мунардын үйүнө кириптир. Мунарды билем мен. 3 бала, 3 кызы бар. Кичинекей. Аны дагы ошондой жаш балдарды коркутту. Биздин ГКНБ эмне бүгүнкү күнү кемпирлер менен жаш балдарга гана күчү жетеби? Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, энемин астында, раматылык энеңиздин астында отуруп эркелеген күнөрүңүздү эстеңиз дагы, ошондо менин энеми коюп көрүңүз.
Kırgızstan'daki bardық enelerge урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич тийбеңиз. Суранам, тийбеңиz. Мен дарыланып барамын. Эч жака качпаймын, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Энеме тийбеңиз. Балдарыңызга айтыңыз, энелерге тийбесин Кыргызстандагы. Биз кайсы мамлекетте жашап атабыз? Сиздер келип энелерге тиесиң. Энелерге гана күчүңөр жетеби? Мен барамын. Кааласаңыз пиширип жеңиз, кааласаңыз атып салыңыз мени. Бирок энелерге тийбеңиз. Тийбеңиз энелерге. Мен сизден суранамын. Тийбеңиз. Аларда эч күнөө жок. Тийбеңиз энелерге.